Самара Каримовага баасы $35,000 турган уна белек кылган бизнесмен ким? Самара Каримова өз баракчасына акыркы үлгүдөгү Lexus унасын белек алгандыгы тууралуу бөлүшкөн. Ал унанын учурдагы орточо баасы $35,000. Бул унаны белек кылган Орусияда иштеп жүргөн кандай адамдар болду экен деген суроого Самара менин туруктуу көрмандарым Назира жана Бакыт Байкенин үй бүлөсү деп жооп берген. Кызыгы бул үй бүлөнүн ашкан байлыгы тууралуу эч кандай маалымат жок жана бул жаңылыкты көргөн бир колдонуучу Назира эжени жакшы тааныйм. Ал эже мындай белек бере алуучу айым эмес деп билдирүү калтырган. Мындан тышкары көпчүлүк колдонуучулар бул Самаранын кезектеги пиары. Самара Кремльге концерт коердон мурда $200,000 банктан акча алган экен. Ошол акча эле өздөрү алды болуш керек деп жатышат. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Мирбек Атабеков кийинки жылы башка өлкөгө кызмат кылып калышы мүмкүн. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Мирбек Атабеков жаңы альбомун чыгаруу алдында турат. Бул тууралуу толук маалымат алуу үчүн Ырчы мырзанын өзүнө байланышканыбызда Барс Чекит медиа маалымат агенттиги төмөндөгүлөрдү билдирди. Быйыл 2020 жылы 10-15 жылдан бери эртең бүрсүгүнү чыгарам деп калып калган чыгармаларды чогултуп, жаңы ырлары менен биргеликте альбом чыгаруу алдында турабыз. Кыргызстандагы кыялданган бүт идея пландарымды ишке ашырышым керек. Себеби кийинки жылы башка өлкөгө кызмат кылып калышы мүмкүн. Тагыраагы Америка же Москва. Ошондуктан жаңы чыгармаларды жаратып, жергебизде концерт берип, жыйынтыктоо чыгарып коюшум керек. Жаңы альбомдо Керим Тураповдун, Чубак Сатаев, Нурак Абдрахмановдун чыгармаларын аткарам. Андан сырткары Токтогул Сатылганов, Барпы аталарыбыздын үлгү ырлары жаратабыз, деди Барс медиа жазып чыкты. Спортқа қойылған ақшалар! Чоң ұтыштар! Тез арада төлемдер! Ишенимді букмекер!